Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге бизерге жашоону туура өткөргөндүн жолун үйрөтүп кетти. Ошол жашоону туура өткөргөн жолун бир бөлүгү ибадат. Ибадаттын бир бөлүгү орозо кармоо. Имам Бухари, Имам Муслим рахматуллаху алейхим булар айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Qala Allahu azza wa jal kullu amal ibn Adam lahu. Ва Алла Таала мындай деп кабар берип атат деп пайгамбарыбыз айтат да. Не деди? Алла Таала айтат экен, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн. Кандай гана бир жакшы иштерди кылса, жак амалы ал өзү үчүн, илля саум, орозодон башка. Fa innahu li. Анткени орозо мен үчүн дейт Алла Таала. Орозо мен үчүн. Ва ана аджзибихи, жана буну сабабын мен беремин дейт. Караңыз, мейли намаз окуйсуз, ажылыкка барасыз, мечит саласыз, бейбечараларга жардам бересиз, адилеттүү чечим чыгарасыз, туура сүйлөйсүз. Кандай гана болбосун, адалдан акча табасыз. Булардын бардык амалдары адам баласыныкы өзү үчүн, орозодон башка. Орозо мен үчүн деп атат. Эмне үчүн десе, алымдарыбыз айтат. Анткени орозо мен үчүн дегени бул ихластуулук бул жерде. Орозо тутуу бул руханияттын да тазалануусу, дененин дагы ден соолугу экен. Буга теңдеш амал жок экен. Буга окшош амал жок экен. Абу Умама радыйаллаху анху айтат, мен бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айттым: "Я Расулаллах, мурни би амалин." Бир мага буйрук бериңизчи, бир жакшы амал кылайын деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейка бис-саум, фа иннаху ла адла лаху." Сен орозону бекем кармагын, анткени буга тең келген амал жок деди да. Бу Насаи шарифте келет, Хакимде келет, ошондой эле Ибн Хиббанда келет. Кээ бир риваятта айткан: "Алейка бис-саум, фа иннаху ла мисла лаху." Сен орозону бекем кармагын, анткени буга окшош амал жок дейт да. Абу Умама радыйаллаху анхунун үйүнөн түтүн чыкпайт экен күндүзүчү. Түтүн чыкпайт эле. Кокусунан түтүн чыгып калса, анын үйүнө конок келгенде гана чыгат экен да. Бул дегени күндүзү үйүнөн түтүн чыкпаган, дайыма орозо кармаган деген сөз да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эч бир айды, эч бир аптаны орозосуз өткөрбөйт эле. Ар бир аптада, ар айда орозо бар эле. Рамазан айго, ал Рамазан айдын орозосу ал фарыз ал турган кеп. Бирок пайгамбарыбыз башка айларда дагы биринчи, 4-чү күндөрү, 13, 14, 15 айямы бияд ай толгондо, жарганда, толук болгондо ошол күндөрдө дагы орозо кармап турат эле. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, орозо кармаганда Алла субханаху ва тааланын өзгөчө мээримдүүлүгү, рахматы жаап турат экен.